Жолдон бир досума жолугуп калдым. Бир шаарда жашасак дагы ал досумду көптөн бери көрө элек болчумун. Адатынча шыма кычырата үтүктөлгөн жашыл түстөгү костюм кийип, досума жолукканыма жетине албай амандашып, өткөн кеткенди сүйлөшүп отурганыбызда жакын турган мечиттен азандын үнү угулуп калды. Мен жума намазына бараткан элем. Азандын үнү аяктап, дуа кылгандан кийин досума кубанычтуу карадым да, жүрү досум, жума намазына кеттик дедим, колунан тартып. Менин бул сунушума жийиркенген кишидей бетин буруштура кабагын түйгөн досум, бара албайм. Менин жума намазга бара албай турганымды, деги эле намазга жакын эмесимди билесиң го. Тамаша кылба, бар өзүң бара бер, деди колун кагып. Досумдун мындай жоругуна шагымсына түштү да, эч өзгөрбөпсүң го досум. Анча эмне мечиттен качасың, дедим шаабайым сооп. Досум мени күлмөңдөп карады да, билбейм, айтор такыр эле мечитке бара албай койдум. Анын үстүнө намаз окусаң, шымдын кыры кетип, тизе болтоюп чыгып кетет да, мен аны каалабайм, деди. Анын бул сөздөрүн угуп, бир башкача күлүп жибердим. Досум, сен эмне тамаша кылып жатасыңбы? Шымдын кыры кетип калат деп, намаздан качалыбы, дедим. Чын эле айтам досум, өзүң деле билесиң го, мен үчүн кийим өзгөчө орунда турат. Анын үстүнө жашыл түстү өтө жакшы көргөндүктөн, бул түстөгү кийимдеримди кайдагы бир мечитке барып жышкым келбейт, деп кесен жооп берди. Чындыгында эле бул досум кичинесинен кымбат кийимдерди кийип, ар дайым кычырап жүрчү. Ошентсе дагы анын бул жоругуна тырчып, өмүрүңдө бир ирет мечитке барып көрдүң беле, дедим. Менин улам суроо бергениме жактырбагандай, жолдо мечитти көздөй шашып бараткан адамдарды көңүлсүз караган боюнча, ооба, баргам. Кичинемде атамды ээрчип барып калчумун. Ал кезде шымымдын тизеси чыгат деп ойлобогон жылдарым болсо керек да. Бирок мындан ары дагы мечитке барам деп ойлобойм. Деги эле мечитке аяк баскым келбейт, деди. Ошентип, досум экөөбүз бири-бирибизге таанышкан бойдон айрылдык. Мен мечитти көздөй чуркап, ал болсо кара көз айнегин тазалап, анын кымбат кийимдерине суктанып, карагандарга маашыр болгосуп, өз жолунда кетип баратты. Арадан 2 ай убакыт өттү. Бир тааныштарым тиги досумдун мечитте экенин айтышты. Мен үчүн бул күтүүсүз кабар эле. Кылып жаткан ишимди таштап, мечитти көздөй жүгүрүп жеттим. Чын эле досумду мечиттен таптым. Адатынча жапжашыл түскө бөлөнүп, мечит тола жааматтын сап башында экен. Акырын жылып, досума жакын келдим да, досум, кана, сен эч качан мечитке аяк баспайм дедиң эле го, деп шыбырап суроо бердим. Бирок досумдан үн чыккан жок. Анткени досум табытта жансыз жаткан эле.